акцент мы делаем на натуральность продукта. Бир айыл бир продукт долбоорунда эмгектенген Акбермет Нурманбетова кыргыз-япон кызматташтыгын, достук мамилени өнүктүрүүгө аракет жумшап жаткандардын бири. Күнчыгыш өлкөсүндө жашап иштеп келгендиктен япон тилин эң мыкты билет. Билимин, тажрыйбасын туура пайдаланып, Кыргызстандын жаратылышы, пайдалуу азыктары, таттуу жер жемиштери боюнча чет жерден келген туристтерге маалымат берип, аларды кызыктырат. Биз ошо негизги басым бул продукциянын натуралдуулугу, жергиликтүү сырьёну колдонуу, жана анын дизайнын сапатына аябай көңүл бурулат. Көбүнчөсү техническая помощь деп, техникалык жардам. Биз оборудование бербейбиз, акча тараптан жардам бербейбиз, бирок көбүнчөсү бул окутуу, үйрөтүү жана продукцияны сатканга жардам берүү. Кыргыз өкмөтү менен Жапон эл аралык кызматташуу агенттигинин биргелешкен аракети аркылуу ишке ашырылган бир айыл бир продукт долбоору 3 жылдан бери өлкөнүн 7 тубанында иш алып барууда. Бул аралыкта көптөгөн дыйкан фермерлерге продукцияны өндүрүү жана аларды сатуу жолдору үйрөтүлдү. Мындан ары да бул багытта иштер жигердүү улантыла берерин айтышат долбоор боюнча иш алып баргандар. Продукциянын түрүнгө өтүп, андан кийин сапаты жакшы азыктарды сыртка экспорттоону максат кылуудабыз. Буга чейин кылынып келген аракеттерибиз текке кетпей, мындан ары да жемиштүү улана берет болушу керек деп ойлойм. Бир айылдан бир продукт долбоорунун негизги максаты кыргызстандык жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо жана аларга жардам берүү болуп саналат. Анын бир далили мына биз турган соода жай болуп эсептелинет. Мисалы үчүн бул жерде сиздер көрүп турган азыктардын баардыгы пайдалуу жана зыянсыз. Анын баары Кыргызстандын 7 дубанынан алынып келинген. Мисалы үчүн бул кургатылган өрүктөр Баткен жергесинен алынып келинсе, Ысык көлдүн Жетөгүз районунан мына ушундай талкан кошулган печеньялар алынып келинген. Ал эми Жалал Абад жергесинен таттуу азыктар коюлган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жардам берсе, долбоор тез өнүгүп, элибизге пайдасы тиймек дейт Ысык көл облусунун Темир айылынын айрым жашоочулары. Бир айылда бир продукт дегенде ошол ар бир айыл өзүнчө бир чоң продукцияны даярдап өстүрсө, ушуну рынок алып чыкканга жакшы болот деген түшүнүгүм бар да. Анан биздин айыл аймагы азыр ушул органикалык аймакта болуп кирди. Кандайдыр рынок шартына жакшы даярданып атат. Анан ушул только колго алып, ар көздөй өндүрүп кетсек жакшы болот деген тилегимди айткым келет. Кыргызстан менен Жапониянын ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылы түзүлгөн. Ал эми чакырчылыкты жоюу, базар экономикасына өтүү багыттары боюнча 20 жылдан бери биргелешип иштеп келебиз. Эми мындан аркыда кызматташтыгыбыз ийгиликтүү уланып, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошолу дейт долбоордун өкүлдөрү. Кыял Шаршеева, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.